орын алган ортосунда шаарымдын оштун согуп турган жүрөгү. Бүгүн окуу жайда билим майрамы, андыктан бардык факультет, колледж, гимназиялар абитуриенттер үчүн түзүлгөн шарттары, окуу процесси менен катар университет тууралуу маалымат беришет. Балабакчадан баштап докторантурага чейинки билим берүүнү колго алды. Окуу жайдан бүткөн келечек ээлери мектеп партасынан даярдалат. Анткени университетте быйылкы жылы 3 мектеп гимназиясы ачылып, ар региондордо өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Ал эми колледждер болсо орто кесиптик бүтүрүүчүлөр даярдап, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө чоң салым кошууда. Учурда Ошмуда 4 колледж жана 6 мектеп гимназиясы билим алуучулар үчүн жигердүү иштеп жатат. Сапаттуу билим алып, татыктуу тарбиянын келечектүү адистин ээси болом десеңиз, Ошмунун гимназияларына жана колледждерине тапшырыңыз. Көркөм адабияттын негизги өзөгү искусство элдин эстетикалык табитин өстүрөт жана руханий жактан тарбиялайт. Мен мисалы булардын талантын көрүп абдан таң калып жатам. Албетте сиздер да таң калып жатсаңыздар керек. Анда эмесе сиздер дагы өнөр адамы болуп искусство тармагына кызыксаңыздар, баарыңыздарды искусство факультетине чакырабыз. Сиз улутубуздун оңусу болгон эне тилибиздин күнгөй тескейине күйгөн, расмий тилибиз орус тилибиздин бүтүр чекитине чейин билген, филология илимдеринин мыкты адиси, педагог, сөзмөр журналист болууну самасаңыз, кыргыз филологиясы жана журналистика факультети, ошондой эле орус филологиясы факультети дал сизди күтүүдө. Кыргыз киносуна жаңы сындарды жаңыртууну максат кылып, оператор, режиссер, актер, актрисаларды кино аламына жетелейт. Кино көрүүчүнү кинодо отурган унуттуруу керек. Уранын астында кино академия сиздерди кабыл алууга даяр. Адамзаттын саламаттыгын сактоо, ар түрдүү жугуштуу ооруларды алдын алуу, дарылоо иштери медицина кызматкерлери менен түздөн-түз байланыштуу. Мына ушул элдин саламаттыгын сактаган ардактуу кесип ээлерин окуу жайда 2 медициналык факультет окутуп тарбиялайт. Алардын бири чет өлкөлүк студенттер үчүн болсо, экинчиси жергиликтүү билим алуучулар үчүн. Көп тил билүү азыркы аламдашып жаткан заманда кыялдарга эртерээк баруунун эң бир эффективдүү жолу. Эгерде сиз көп тилдерди өздөштүрүп,
өзүңүздү келечекте мектептерде, жогорку окуу жайларда же болбосо чет өлкөлөргө чыгып, саякаттап, окуп, иштөөнү кааласаңыз, анда сиздерди дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине чакырып кетмекчибиз. Эки өлкөнүн кызматташтыгына көмөкчү болгон кимдер? Булар албетте элчи же болбосо дипломаттар. Эгер сиз келечекте мыкты дипломат болуу менен биргеликте англис, корей, кытай, орус, немис жана араб тилдерин үйрөнгүнүңүз келсе, анда булардын бардыгы эл аралык мамилелер факультетинде. Merhabalar. Nasılsınızlar? Мына ушундай болгон кош дипломдуу болгон факультет бул Кыргыз Түрк факультети. Мында пиар менеджер, экономика, туризм, жанашына эле программалоо инженериясы. Аны менен катар эле түрк тилин үйрөнүп, Түркия мамлекетинде окууга мүмкүнчүлүк ала аласыз. Мыйзамына ылайык мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасын өзара аракеттештирүү тартибин жана юридикалык жардамды алууга, адамдын укугун ырастоого документтерди тизмектөө бекитилүүдө. Мына ушундай мыйзамдарды билүүнү, өзүңүздү жана өзгөлөрдүн укугун коргоону кааласаңыз, анда биздин юридикалдык факультетибизге келиңиз. Саламатсызбы, мен IT академиянын окуучусумун. Мен бул жерде уже 1 жылдай окуп калдым. Разный соревнованияларга барып, биринчи, экинчи месттарды утуп келдим. Мындай роботтарды үйрөнөбүз. Биздин 21 векте программирование жана робототехника абдан керектүү нерсе. Ошон үчүн булардын бардыгын окуйбуз. Биз азыр Lego курсун бүтүрүп, мындай Arduino жагына өттүк. Бул уже кыйыныраак жагы. Biz уже Бишкекке барып, республиканский соревнованияда биринчи место алып келдик. Городской соревнованияларда биринчи, экинчи месттарды деле алып атабыз. Электр энергиясы жок, эч кандай жумуш аткарылбайт. Механика, технология, ачылыштарсыз 21-кылымды элестетүү мүмкүн эмес. Табияттын сиз билген кубулуштарын дал ушул факультетте окуп үйрөтөт. Андыктан мезгил менен тең жарышкан физика, техника факультети сиздерди күтөт. Билим майрамынын алкагында атайын жыйын уюштурулду. Ага Түштүк аймагындагы бардык мектептерден келген директорлор, предметтик мугалимдер жана мектеп бүтүрүүчүлөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндө университеттин жетишкендиктери, алдыга койгон пландары тууралуу маалымат берилди. Иш-чарага алдыңкы мектеп директорлору чакырылып, былтыркы көрсөткүч боюнча жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алган окуучуларга жана алардын предметтик мугалимдерине дипломдор, ардак грамоталар менен сыйлуу белектер тапшырылды. Өзүмүн 11-класста окуучуларымды алып келдим бул жерге, быйылкы бүтүрүүчүлөрдү. Бул Ош мамлекеттик университети менен биздин мектеп тыгыз байланышта иштеп келебиз. Ар дайым мектебибизге ар дайым ушул студенттер практикага барышат, таанышууга барышат, окуучуларыбызды алып келип турабыз. Ар дайым бул жерден жакшы, сапаттуу, чыныгы иштейм деген чынчыл, кесипкөй жакшы кесиптин ээлери чыгат. Берилген маалыматтарга таянсак, Ош мамлекеттик университети бүгүнкү күндө Түштүк аймагындагы 1,5 миңден ашуун мектеп менен кызматташат. Мында окуу жай мектептерге ар түрдүү окуу усулдук, материалдык көмөктөрдү көрсөтүп келүүдө. Биз мектептерге усулдук жардамдарды көрсөтөбүз. Окуу китептерин чыгаруу боюнча, окуу усулдук колдонмолор чыгаруу боюнча, жана бүгүн билим берүүдөгү мыкты мындай
жетишкендиктерди пропагандалоо боюнча кызматташып атабыз. Бүгүн биз келгендердин бардыгына сыйлыктарды бердик. Себеби атына таса сүйнөт дейт. Баягы окуу процессине керектүү болгон жакшы жабдыктарды бердик, өзүбүздүн дипломдорубузду, грамоталарыбызды бердик. Моралдык жактан болсо дагы ушул жылуу сөзүбүздү айтып мектептерди колдойлу деген чоң аракет болду. Университеттин Адис окуу борбору тарабынан абитуриенттер үчүн көз карандысыз тестилөө борборлорунда алдын ала тестилөөлөр жүргүзүлүп, мындай жогорку балл алган бүтүрүүчүлөр да сыйланды. Ал эми мектеп жамааты окуу жайдын мындай иш аракеттерине ыраазычылыктарын билдиришет. Университетинен өзүмдүн окуучуларымдын толук сунуштай алам. Анткени бул Ош мамлекеттик университети башка мамлекеттер менен биримдикте иш алып барган мага аябай жагат. Мен өзүм да ошол университеттин бүтүрүүчүмүн, 27 жыл мурдагы бүтүрүүчүсүмүн. Азыр аябай ошол Ошмодагы ачык иш күнүн көрүп аябай сыймыктанып, толкунданып жатам. Мамлекеттик университети азыркы учурда өтө алдыңкы технологиялар менен иштеп жаткан университет. Ошондуктан окуучуларыма университеттеги бүгүнкү көргөн баардык нерселерди, жакшы нерселерди баарын айтам. Эң алдыңкы инновациялык методдор менен сабак өтүүнү үйрөткөн, бүткүл дүйнөгө алдыңкы дүйнөлүк алтын университеттердин катарына кошулуп жаткан университет катары айтып жатам. Ошондой эле бул майрамга 10 миңге чукул Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын мектеп бүтүрүүчүлөрү, мугалимдер жана ата-энелер келип, университет менен тааныша алышты. Бүгүнкү иш-чара мага аябай жакты. Мен бул жерден көп нерселерди алдым. Жана ушул жерге тапшырайын деген ойлор дагы болду. Бул жерде аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Келиңиздер, тапшырыңыздар. Биз Өзгөн районуна караштуу Карадыхан айылынан келдик. Бизге Ош университети аябай жакты. Бул жерде бардыгы бири-бири менен кенен байланышат экен. Көптөгөн кызыктарды, билбеген нерселерибизди билдик. Мен бул Ошмуга келгенимде ошол медициналык факультетинин кандай мындай эс болгон адамдарды кантип биринчи помощь көрсөткөндөрүн көрдүм. Анан ошондой эле юристикалык мындай сүйлөгөн сөздөрү, анан ошо айткан маанилер өтө мага жакты. Буйруса мен ушул Ош мамлекеттик университетке тапшырганга аракет кылам. Бул Ош мамлекеттик университетине келген себеби биз Ош мамлекеттик университетинде жакшы маалыматтарды биздин мектепке баары так айтып жүрдү. Ошон үчүн биз бул жака кененирээк маалымат алайлы деп келдик. Аябай жакшы экен, шарттары дагы түзүлгөн, жатаканалар да бар деп айтышты. Бул жердеги биз 16 окуучу болуп келдик дагы. Азыркы учурда биз маалыматтарды алып жатабыз. Көбүнчө ар кимиси активный экен. Бул жерде ар бири өзүнө тартып болгон менетин, болгон нерсесин үйрөттү бизге аябай. Мен бул жактан мектепке бул жака келгенге чейин оюм башка болсо, бул жака келгенден кийин оюм өзгөрдү го деп ойлойм. Мен бул ачуу эшиктен көптөгөн нерсе да алдым. Өзүмө керектүү нерсе да алдым десем болот. Анан орут менен жакшы баа алып, жаккан кесипке таштан деген ойдомун. Айгырышкан, кыналышкан улан кыз кеңеш салып сиздерге мен бурам жүз. Кесип тандоо келечекке пайдубал, Ошму менен келечекти бирге түз. Мына ошентип бүгүнкү билим майрамы өз максатына жетти. Анткени түштүк аймагындагы миңдеген мектеп бүтүрүүчүлөрүнө туура багыт, туура жол көрсөтө алды. Бүгүнкү иш-чараны Үмүт телестудиясынын жалпы жамааты жигердүү түрдө чагылдырып берди. Азыркы тапта абитуриенттер окуу жай тандоо жана кандай кесиптин ээси болорун ойлонуп турган чак. Өлкөнү кесипкөйлөр өнүктүрөт, андыктан кесип тандоо биздин тагдырды аныктай турган жооптуу чечим. Биз кыска убакыт аралыгында сиздерге аз болсо да факультеттерди тааныштырууга жетиштик. Алсак тарых факультетин, Өзгөн эл аралык медициналык колледжин, Кыргыз-Кытай факультетин, МИД жана Кыргыз-Европа факультеттерин тааныштырууга жетиштик. Жана мындан ары сиздерге тааныштыра турган Ошмунун көптөгөн факультеттери бар. Сөйтүчү болдуго. Кандай болот эми? Биздин чоң-чоң кыялдарга болгон ушул жөнөкөй гана жарыктандыргыч тоскоолдук жарата алды.
Демек, энергетик, физик, техниктердин биздин жашоодо аткарган ролу зор. Айылдан баштап аламга чейинки жолго физиканын закондоруна таянып, канаттуудай сызган техниканын жардамы менен жетериңиз баарына белгилүү. Физиканы билбей туруп тамактын жасалышынын сырларын, компьютерден иштөөсүн, жарыктын жаралышын, алыска таралышын, техниканын өнүгүүсүн өздөштүрөм деп ора болбоңуз. Физика менен техника прогресстин өзөгү. Бул экөөсү болбосо коомубуз алга өсөбү? Айтор физика техника факультетиндеги өзгөчөлүктөр, ошондой эле сиз билбеген жаңы ачылыштар менен тааныштырып, Ошмуга саякат долбоорун улайбыз. Физика техника факультети Ош педагогикалык институту ачылганда эле 1951-жылы түзүлгөн. 75 жылдык тарыхы бар бул факультет бүгүнкү күндө да өзүнүн оригиналдуулугун жоготпой, учурда ыңгайлашкан кесипкөй адистерди тарбиялайт. Факультетте АВН информациялык системасы жигердүү иштеп, окуу процесси толугу менен автоматташтырылган. Мындан улам учурдагы аралыктагы жыйынтыктоочу текшерүүлөр, сессиялар, кредиттик технологиялар алкагында рейтингдик модулдук системанын негизинде уюштурулуп, сынактар АВН системасы жана компьютердик тестирлөө программалары менен алынат. Ош мамлекеттик университетинин 2010-2024 жылдардагы өнүктүрүү концепциясынын негизинде биз атайын стратегиялык пландарды иштеп чыгып жатабыз. Азыркы учурда эки орто кесиптик адистигибизди аккредитациядан АОПА агенттигинен аккредитация өткөздүк. Азыркы учурда 2019 жылдын аягында өтүүчү физика, математикалык билим берүү жана электроэнергетика жана электротехника багыттарын аккредитацияга даярдап жатабыз. Физика техника деген болуш боюнча мен өзүмдүн ой пикиримди убагында айткан элем. Анан физика техника факультети менен дээрлик Ош мамлекеттик университетте 2003 жылдан бери иштеп аткан болсок, дээрлик ошол бардык өмүрүмдө ошол физика техника факультети менен иштегенге. Бул учурда көпчүлүк студенттер аудиторияларда сабак окушат же китепканаларда билим казанын толтуруп жаткан учуру болсо керек. Ал эми физика техника факультетинин студенттери сабактарды мына ушинтип табият койнунда Ош шаарынын символу болгон Сулайман тоодо өтүшөт. Күнүмдүк турмушта окуу, жумуш же ар кандай инсандын жашоосунда чоң роль ойногон аппараттар, техникалар адамды алсыратып, күчүн кетирет. Мына ушундай көйгөйлөрдөн арылтып, эртең мененки маанайды көтөрүп, ден соолукка пайда бир топ көнүгүүлөрдү, флешмобторду, китеп окуулар менен аталган факультеттин сабак өтүүлөрү башталат. Жаңылануу проектиси боюнча эртең менен ыйык Сулайман тоонун бооруна келип, балдар менен дени сак балдарды өстүрүү үчүн жакшы маанайда ыр бийлер менен маанайыбызды ачып алып, сабакка түшөбүз. Физика техника факультетинде Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген 2 кызматкер, 3 илимдин докторлору, профессорлор, 13 илимдин кандидаттары, доценттер, 15 улуг окутуучу жана 18 окутуучу эмгектенет. Буга байланыштуу ата калыска даңкы далайга кеткен ардактуу аксакалдардын жолун улап, эгемендүү Кыргызстандын келечеги үчүн мыкты адистер арбын. Эске салсак, бул окуу жайдан татыктуу билим алган студенттер жогорку орто окуу жайларда окутуучу
жана мектептерде физик мугалими, андан сырткары Ош электро, Ош ПВС, Ош РЭС, Ош ТЭЦ жана башка электр тармагында жол кыймылын көзөмөлдөөчү ишканаларда жана бардык автоунаа тейлөөчү жайларда, нефть өндүрүүчү жана газ бөлүштүрүүчү ишканаларда жана башка көптөгөн жерлерде иштей алышат. 3 багыт боюнча билим берет. Физика-математикалык билим берүү, физика жана электроэнергетика жана электротехника. Бакалавриат боюнча 2 багыт боюнча берилет. Электроэнергетика жана электротехника, физика, математикалык билим берүү, физика. Ал эми орто кесиптик боюнча 11 класстын жана 9 класстын базасында электр менен камсыздоо адистиги, автоунаалар техникалык жактан тейлөө. Адистерди даярдоо үчүн зарыл болгон шарттардын баары түзүлгөн. Анткени жетишерлик деңгээлдеги окумуштуулук даражасы бар профессор окутуучулар студенттерди ар тараптан өнүктүрүп, биргеликте түрдүү уюмдар уюштурган же жеке өздөрү проекттердин үстүндө иш алып барышат. Алсак факультеттин деканы, кесиптик жамаат дилгир студенттерди өзү менен кошо үйрөтүп, көптөгөн микро гэстерди, күнөскана, табигый кургаткычтар, биогаз орнотмолорду орнотушкан. Алар өлкөбүздүн агрономия, айыл чарбасынын түшүмдүүлүгүн, мал чарбасын өнүктүрүүдө айыл жерлерине газ жеткирүү иштерин жолго койгон. Алсак Өзгөн районундагы Төрткөл айыл аймагында Шоро Башат айылында биогаз орнотмосу, күнөсканалары бар. Ошмун доценти Зарпек Айдын проекти şu boyunca bana alıp şu proyekti alıp biz şu yerge şunu turguzduk. Bu çakan tebriseke buna emi tecrübemizi aşıp emi bilutağız bundan bir payda tavuş için bu yerden kengeyişimiz gerekiken de. Hazır yüge paydalanıtağız tamak aşka. Şimdi demek bu жақын деле болуп атат, бир жыл болуп калды. Анан будущий мына жерге теплица курайлы деген ой бар эми. Азыр могул жерде дарак багык тегип атам. Мен ошол мындан чыккан удобрение жөнүндө айтып берейин. Бул чыккан удобрение аябай жакшы да, мында элементтер көп. Факультеттин студенттери университетте өткөрүлгөн коомдук маданий массалык иштерде өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келүүдө жана алар университеттик деңгээлдеги студенттик конкурстардын, спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү. Факультеттин КВН командасы ар дайым университеттеги жана шаардык деңгээлдеги коомдук иштерде активдүү катышып, биринчиликти бербей келет. Студенттер үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Студенттер өздөрүнүн багыттары боюнча электростанцияларга барып билимдерин өркүндөтүп келишет. Биз өзүбүздүн кесип боюнча көптөгөн проектлердин макеттерин түзүп, конкурстарда биринчи орундарга жетишип келебиз. Белгилей кетүүчү нерсе, факультеттин өзүнүн эле 3 студенти президенттик үмүт стипендиясын алууга жетишкен. Мындан сырткары жаш илимге кызыккан студенттер убакыттарын текке коротпой, ар кандай илимдин үстүндө эксперименттерди жасап, же өздөрү кызыккан илимдерге катышат. Бул физика адистиктерине лабораториялык шарттарды аябай жакшы деңгээлде камсыздаган. Студенттер теориялык жактан алган билимин практика жүзүндө ишке ашырып далилдеп келишет. Факультет заман талабына жооп берген окуу жай, анткени техникалык базасы бир топ алдыда. Алсак 24 окуу лабораториялары, кафедралар аралык окуу илимий лаборатория, 4 компьютердик класс, заманбап мультимедиалык класс, электрондук доска менен жабдылган аудиториялар, 40 жаңы муундагы компьютерлер, 15 лазердик принтер окуу процессинде колдонулат. Ош мамлекеттик университетинде уюштурулган иш-чара, маданий спорттук иш-чараларга активдүү катышып, республикалык деңгээлде бүгүнкү күндө студенттерибиз чоң ийгиликтерге жетишип келет. Birinci kılımda ilim менен технологиянын өнүккөн кылымы деп атоого болот. Өзгөчө акыркы жылдары илим, техника, тездик менен өнүгүп, адам баласынын жашоосун жеңилдетүүдө укмуштуудай ачылыштарды жасап келет. Келечектин физик академиге, энергетике, транспорт бөлүмүнүн башчысы болгуңуз келсе, биз сиздерди физика